Байтик айыл өкмөтүндө 1620 түтүн калк жашайт. Ал эми Арчалуу айылынын калкы 2000 кишини түзөт. Демөөрчүлөрдүн жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен каражат топтолуп, айылга заманбап талаптарга ылайык бала бакча курулган. Мекеме былтыркы жылдын октябрь айында ишке берилген. Бала бакча 70 орунга ылайыкташылган. Анда 13 кызматкер эмгектенүүдө. 18 сом ар бир балага бөлүп беребиз өзүбүздүн бюджеттен. Андан тышкары ата-энеси калганын төлөйт. Ошо менен күнүнө 50 сом ата-эне берет. Ошо менен күнүнө 68 сомго ошо. Айына ошондо ар бир балага 1000 сомдон айланат. Андан башка азыркы күн иште көрүп атасыңар, детский площадкасы салынып атат. Бул ушу кыска 1 айдык мөөнөттүн ичинде толугу менен бүтүлүп, ал детский площадкасы да ишке кирет. Келечекте дагы бул садикти чоңойтконго албетте планыбыз бар. Кудай буйруса дөмөрчүлөрдүн эсебиненби же өзүбүздүн бюджеттин эсебиненби 1-2 жылда бул садикти дагы чоңойтконго албетте аракет кылабыз. Мындан сырткары Таш Төбө айыл өкмөтүндө 74 орунга ылайыкталган бала бакча азыркы учурда толук пайдаланууга бериле элек. Аталган мекеме чет элдик демөөрчүлөрдүн колдоосу менен 21 миллион сомго курулган. Имараттын ички керектелүүчү окуу куралдар, буюм тайымдар менен толук жабдыла элек. Жергиликтүү бийлик быйылкы жылдын эсебинен каражат бөлүп, кем карчыларын толуктап ишке берүүнү пландаштырууда. Анан эми азыр ичине дагы ушу ала турган көп нерселерибиз бар. Аны деген былтыр бюджетибиздин тартыштыгына байланыштуу былтыркы жылга каралган эмес. Быйыл ушул 2020-га ушу депутаттарга салып, кеңешке салып, ушу сессиядан ушу бала бакчабыздын жетишпеген нерселерин ушу алганга быйыл аракет көрүп атабыз. Анан Кудай буйруса баары бүтсө ушу жазында ачылабызго деген ойдобуз. Жазга аракет кылып атабыз эми ушу. 2019 жылы Аламүдүн районунда 4 мектептин курулушу башталды. Ага 500 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. Мисалы, Кашка Суу айылында заманбап мектепти салуу үчүн коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн каражаттан 49 миллион 351 миң сом бөлүнгөн. Учурда декабрь айында капсуласы салынган объектинин курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Белгилей кетсек, Кашка Суу айылындагы Тойчу Актанов мектебинин азыркы учурда курулуш иштери жүрүп жатат. Аталган билим берүү мекемеси 100 окуучуга ылайыкташылган. План боюнча 2020 жылдын 1-сентябрында аталган билим берүү мекемеси ишке берилмекчи. Райондогу Лебединовка айыл өкмөтү тарабынан Проспекти көчөсүнүн 8 чакырым аралыгы 150 даана жол чырак орнотулган. Жалпысынан 500 миллион 900 миң сом каражат сарпталган. Ушу айылыбыздын коопсуздугуна түн ичинде берден көп аябай жарыктыктын жогунан көп машиналар сүзүлүп, эл сүзүлүп, ушундай бир көйгөйлөр жаралып кеткен. Анан ошого байланыштуу мынакей биз ушул наркы көйүсүнө, берки көйүсүнө 150 штук ушул жол чырактарынын бардыгын коюп чыкканбыз. Анын үстүнөн кийин ар бир поворотторго кайра жанагы мигающий светофорлордон коюп бергенбиз. 2019 жылы Аламүдүн районунун билим берүү мекемелери интернет менен толук бойдон жабдылган. Мындан сырткары азыркы күндө 4 жылдык проект ишке кирип, логистикалык борбордун курулуш иштери жүрүп жаткан кези. Борбордун курулушу экспорттун жогорулушуна жана жумуш орундардын түзүлүшүнө шарт түзүп бермекчи. Silkway деген борбор ачылып жатат, курулуп башталды. 4 жылдык проект. Кудай буйруса бул чоң проектибиз ишке ашса 10 миңден ашык жумуш орду түзүлмөкчү. Ошондой эле жергиликтүү товар өндүрүүчүлөр биздин дыйкандар үчүн абдан чоң шарт түзүлмөкчү экспортко жана ошондой эле жалпы эле районубуздун экспорттук потенциалы абдан жогору болмокчу. 2019 жылы Аламүдүн районунун ички жолдорун оңдоп түзөөгө 68 миллион сом сарпталган. Ички инвестициянын көлөмү жогорулап 4 миллиард сомду түзгөн. Жергиликтүү калкты жумуш орун менен камсыздоо жана экспорттун санын көтөрүүгө алгылыктуу иш-аракеттер жүргүзүлүүдө. Мээрим Догдурбекова, Азат Султаналиев, СТВ, Аламүдүн району.